Шаар ортосунда эрте таңдан элдин чуусу биринчи жолу эмес. Кара суунун Борбордук базарында соода кылган жарандар эки тарапты ээлеген тосмого нааразы. Соодагерлер 1 чакырым жолду айланып өтүп жатышкандыгын билдирип, мурунку абалына келтирүүнү талап кылып чыгышты. Элдерге hiç бер ушунча жылдан бери подземкасы жок жүргөн, hiç бер ишиге болгон эмес, эч кандай өлүм житим болбогон эмес. Авария болгон жок, соода жок. Мына сууктап отурабыз. Туалетке бара албайбыз. Ушак менен подземка менен өтүш керек. Банкка келиш үчүн дагы ушак менен өтүш керек. А менде соода кылсак айланышыбыз керекпи? Эмне бул камакканабы бул? Авария тачасын, абе жакшына багдар тиксин. Ошондо авария тазаланат. Тосмону алып салууну талап кылышкан соодагерлер заматта жолду ачып берүүнү бийликтен талап кылып чыгышкан. Ал арада өтмөктүн пайдасы жоктугун айтып даттанышканы менен жай тургундар өтмөк аркылуу өтүп өз тиричиликтерин улантып жатышат. Айрым тургундар ыңгайлуу шарт катары кабыл алып жатышса, кээ бирлери өтмөктүн карыялар үчүн ыңгайсыз экендигин да айтып чыгышты. Москвада, Россияда, ошақтарда. Бұлан шыққанға қиналып атам, жүрегім ойнайды. Давлением бар. Аляска қарап өтеді ошоменен. Ана кемпірлер сыгышқа төле биік болып қой. Ошон үчүн сал биіктетіп, сал пасыр, мына ступеньканы пасырақ қылып тұрып, өтелі чуңқырып қойғанда ақыры көнөт. Көнбөгөн айла жоқ. Себеби потому что мына жерде жол өтелі тыгын болып, көп нерселер уруп кетип атат, башка болуп атат. Ошон үчүн таксилердеги пробка жок болуп атат. Баягы жакшы эле болду, но адыма чуңкур кылып койгонда. Деле биягы деле лай кечкен ордуна жакшы кылып койдуңар карпардан. Машинада урунду болбой, ма жаш балдар бизге окшогондорго. 1 чакырым тосмого 1 миллион сом каражат сарпталып, аны улай өтмөк курулуп, ал 32 миллион сомдун тегерегинде бүткөрүлгөн. Өтмөк Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтү тарабынан курулуп, биринчи этабы бүткөн. Айыл өкмөт жетекчилери белгилегендей, мындай наразычылыктарды токтотуу жана элге түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Ден соолукка деле пайда бул. Коопсуздук экинчи жагынан. Үчүнчү жагынан дагы мындай заман талабына ылайык. Бул эми күнүгө чыкпайт. Кудай калса чыгышпайт. Себеби ал жерде башка бир топтор, азыр укук коргондору видео материалдарды караштырат, укук коргондору керсиздер. Кара Суу шаарын иретке келтирүү максатында 3 этап менен курулуш иштери башталган. Биринчи этабы өтмөк жана тосмолор болуп, алдыда экинчи жана үчүнчү этаптар. Базардын баш тарабында жайгашкан мыйзамсыз күркөөлөр алынып, айланма жол курулары күтүлөт. Ал эми соодагерлердин чуусунун соңу тосмонун бир бөлүгүн ачуу менен аяктады. Махпурат Алибаева, Надыр Бурунбаев, Ош Бирим жаңылыктары.